Соловьев. Ашырбайдын сырлары. 1943 жылдын декабрь айынын аяк чени. Бронетранспортерлор, танкалар, самолеттор менен куралданган бир нече миң душмандар 7-чи партизан бригадасы турган районго кол салмакчы болушту. Ат тердетип келген штаб начальниги Жолдош Коюнкөзов отрядка командалык кылууну колуңузга алыңыз. Бул бригаданын командиринин буйругу деди. Отряд жок. Ал күжүрмөн тапшырма аткарып жүрөт. Мында менин гана ротам бар деп жылып кайтады Ашырбай. Бригаданын командованиясы ушул участокты коргоо ишин сизге тапшырат. Тынч жаткан калкты сактагыла деп чаап жөнөдү. Бүт отряд ээлөөчү аралыкты жалгыз Ашырбайдын ротасы ээледи. Коргонуу линиясы өтө эле созулуп кетти. Фашисттер да жакындай баштады. Ашырбай ат үстүнөн түшпөйт. Бир тигил тарапка, бир бул тарапка чапкылап, түркүн көрсөтмөлөрдү берип жүрдү. Партизандар ок атышып, душманды жылдырбоого аракет кылып жатышты. Аңгыча бир пулемет унчукпай калды. Ашырбай ал тарапка чапкан бойдон жөнөдү. Ошол учурда Бадалдын артынан фашисттик белгиси бар бронемашина чыга келди да, партизандар коргонуп жаткан траншеяны жакындай берди. Ашырбай танкка каршы гранатаны корунан сууруп алып, атын теминди да Родина үчүн алга деди. Ашырбай ыргыткан граната таамай тийип, бронемашинанын пулемету үн катпай калды. Партизандар орундарынан туруп, Ашырбайдын артынан ээрчишти. Ура! Ура! деген кыйкырыктар жаңырды. Бирок ошол учурда Ашырбай эмнегедир ат жалын кармап, эңкейе баштады. Аттан жыгылып келаткан командирди бир нече партизан кучактап алып, акырын жерге түшүрдү. Ленинград шаары 237 орто мектептин алдында уюшулган Күжүрмөн даңк музейинде 1944 жылдын 17 мартында чыккан. Ленинграддык партизан газетасы сакталып турат. Андан партизан Рудаковдун Ашырбай жөнүндө сөз деген ыры жарыяланган. Көз алдында дайыма көмүлгөн карга айтала, көңүлгө кылт деп элесиң, көрүнө түштүң кайтада. Асмандан түшкөн атылып, бүркүттөй тип-тик качырып, фашистке зуулдап бараттың, букмада жаткан жашынып. Аттың ай, бирок жеткирбей, жыландын огу жеткендей, жалп этип жерге куладың, күн батты бизге кечкирбей. Өзүңдү тосуп өлүмгө, душманды бердиң азгырып, тып-тыйпыл кылдың фашистти, артынан келип жазгырып. Жүрөктөрдө кайнап кек, ыйык антка турдук бек. Партизандык биздин жол, душман өткүз болуп чеп. Бейитиңдин үстүндө өч алууга бердик ант, тоолоруна кыргыздын, кетти кабар желден бат. Куштай учуп тоолорго, кабар жетти Жашырбай. Намыс бербей, мекен үчүн курман болду Ашырбай. Ашырбай курман болгондон бери көп жылдар өттү.
Родина аны унуткан жок. Сержант Коюнкөзов Асырбайды биринчи даражадагы ата мекендик согуш ордени менен сыйлоо жөнүндө СССР Жогорку Советинин президиуму 1966 жылдын 1-мартында указ кабыл алды. Ооба, эр азаматтар өлбөйт. Алар укум тукумдардын мээримдүү жүрөгүндө түбөлүк жашай берет. Апакебай, биз бүт кайра келбедик, шиберге чеп чуркаганды дегдедик. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майра